Саламатсыздарбы, кабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Түз эфирден Надира Капарова. Орчундуу окуялар топтомунан алгач кыскача. Бүгүн Аксы районунун Кербен шаарында чек арага байланыштуу митинг болду. Ага оппозициячыл саясатчылар жана өкмөт башчы Темир Сариев катышты. Доллардын сомго карата курсу төмөндөөдө. Ушул тапта Жалал-Абад шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70 сом 30 тыйындан 70 тыйынга чейин сатып алынууда. Такси кызматын аркалаган атуулдардын саны жыл санап өсүүдө. Өлкөдө жумушсуз жарандар көп болгондуктан алар үчүн эң жеңил кызматтын бир түрү катары бааланат. Бүгүн Аксы районунун Кербен шаарында чек арага байланыштуу жергиликтүү тургундардын жана оппозициячыл саясатчылардын митинги болду. Анда бир топ талаптар бийликке жолдонду. Митингге чогулгандар менен өкмөт башчы Темир Сариев да жолугушту. Бирок Азимбек Бекназаров менен премьер-министр кайым айтыша кетишти. Сариев бүгүн Аксы, Ала-Бука аймактарындагы жашоочулар менен жолугушууга барган. Ал эми оппозициячыл саясатчылар Камчыбек Ташиев, Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыровдор чек арага байланыштуу курултай өткөрүү үчүн мында келишкен. Милициянын маалыматына караганда митингде 300дөй адам чогулуп турат. Ал эми уюштуруучулар өзлөрү 1-2 миң адам келгенин айтууда. 18 марттан бери Жалал-Абадтын Аксы районуна чектеш аймакта кыргыз-өзбек чек арасынын тилкесине Өзбекстандын чек арачылары кирип алган. Кыргызстандын буга байланыштуу дипломатиялык нотасына Ташкент жооп бере элек. Бийлик коңшу өлкө менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын, маселе тынчтык жолу менен гана чечилерин айтууда. Оппозициянын митингин болсо кырдаалды өз кызыкчылыгына пайдалануу деп сындашууда. Кыргызстандын бир карыш жери да башка өлкөгө берилбейт. Өз чек арасын татыктуу кайтарууга өлкөнүн кудурети жетет. Мындай билдирүүнү өкмөт башчы Темир Сариев Ала-Бука районунда эл менен болгон жолугушуусунда билдирди. Ал кошумчалагандай Өзбекстан куралдуу күчтөрү кирип келип, кайтарууга ала баштаган аймак толук кандуу Кыргызстанга тиешелүү. Муну тастыктоочу бардык документтер да бар. Учурда абалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн зарыл болгон аракеттер көрүлүп жатат. Ала-Бука эли болсо өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан аракеттери жетишсиз болуп жатканын, жергиликтүүлөр арасында кооптонуу күн санап күчөп жатканын белгилешти. Өзбек аскерлери Кыргыз аймагына кирип алганына наразы болгон Ала-Бука эли өкмөт тарабынан маселени чечүү жагына жетиштүү аракет көрүлбөй жатканын айтышат. Өзбек чек арачыларын тез арада талаштуу экендиги айтылып жаткан аймактан чыгаруу зарылдыгын белгилешет. Чак түштө келип, военныйлар ушуна келип туруп, бизде документ текшерген деген бул вообще дүйнөлүк практикада жок бул нерсечи. База болуптур майыл ошол талаш жерби өзүнүн зоналарына туруп, анан мындай такталып чечилсин да буйсун. Эмне үчүн ошол жолго биздин бийлик эмне үчүн бара албайт ушул жолгочу? Эмне биз тили кызык же кандайбыз? Бул маселеге байланыштуу Темир Сариев Ала-Бука районунун борборунда чогулган эл менен жолугушууга барды. Өкмөт башчыга бир катар талаптарын койгон элге сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанга тиешелүү болгон жерлер кошуна өлкөгө берилбей турганын белгиледи. 1 сантиметр жерибизди бербейбиз эч кимге. 1 сантиметр. 1 сантиметр да жер кетпейт. Бул президенттин, бул өкмөттүн так ачык позициясы. Эч нерседен кайра тартпайбыз. Бардыгына чыдайбыз. Биздин колубузда турган документтер бар. Ошонун негизинде гана сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эл тарабынан болсо чек арачыларга тиешелүү деңгээлде колдоо көрсөтүлбөй жатат дегендер, чек арага коюлган кыргыз аскерлери тамак аш жагынан да кыйналып жатышканын ачыкташты. Өз кезегинде өкмөт башчы бул сыяктуу маалыматтар чындыкка дал келбестигин, чек арачылар өз милдетин так аткарышы үчүн зарыл болгон бардык шарттар бар экенин маалымдады. Мен көчөгүн да тапшырма бергем. Мына бүгүн да тапшырма берем. Курал-жарак, ГСМ, тамак аш, кийимгече жата турган жери бардыгы тең чечилет. Анда маселе болбойт. Өзбек аскерлери паспорттук режим киргизип кыргыз жарандарын текшерүү аркылуу өткөрүп жаткан аймакка саясатчы Камчыбек Ташиев да барды. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен учурдагы абал жөнүндө маалымат алган соң текшерүү постунан өзү да өтүп көрүүнү туура көрдү. Өзбек чек арачыларынын аракетинде күбө болгон Камчыбек Ташиев чек ара маселесине бийлик тарабынан тийиштүү аракеттер көрүлүшү керектигин белгиледи. Абалга жеңил баа берилбестен чек араны кайтарууну күчөтүү зарылдыгын кошумчалады. Оор кырдаал түзүлдү. Муну биз мамлекеттик адамдар, айрыкча бийлик ээлери
өтө олуттуу кабыл алышыбыз керек да. Бул жөнөкөй эле бүгүн келип эртең кетип кала турган нерсе эмес. Олуттуу кабыл алышыбыз керек. Бул жака керек болсо башка күч түзүмдөрдү жөнөтүш керек. Бул жака керек болсо мындай бир дополнительный күчтөр жөнөтүш керек. Себеби булар мындай эме менен азыр дагы, эртең дагы, любой күн дагы кирип келиши мүмкүн. Өткүрбек Рахманов, Улукбек Боронбаев, 7 канал. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кыргыз-өзбек чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал талкууланып жатат. Уюмдун маалымат катчысы Владимир Занетиновдун айтымында, ЖККнун туруктуу кеңешинин жыйыны Бишкек убактысы боюнча 2:30 башталды. Ага уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирикмедеги туруктуу өкүлдөрү катышып жатат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жалалабадтын Аксы районуна караштуу Гүлбак айылынын тургундары өзбек чек арачылары кирип алган аймакта алардын үлүш жерлери калганын айтып, өкмөттөн маселени тезирээк чечүүнү суранууда. Анткени алар жазгы талаа иштеринен кечигип жатканына тынчсызданышууда. Тургундар жерлерин 20 жылдан бери иштетип келатканын, быйыл азыркы окуяга байланыштуу ал жака өтүп бара албай жатканын айтышты. Гүлбактыктардын айтуусунда 1994 жылы жер көчкү жүрүү коркунучуна байланыштуу аймактардан көчүрүлгөн жарандарга ошол тилкеден ар бир адамга 1 сотуктан жер берилген болчу. Ошондон бери эгин айдап иштетип келатышкан. Учурда Гүлбак айылында 30 түтүн үй бүлө жашайт. Ош шаарындагы саясий кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алуу зарыл. Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна 5 гана күн калды. Ал аралыкта бириккен оппозициялык кыймыл Ош шаарына чогуларын жар салып келет. Ага ылайык саясий кырдаал күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүнө алынуусу керек болот. Бул жолу Ош шаарындагы бардык ички иштер кызматкерлери борбордук аянтка жыйналды. Алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө даярданган тартип сакчылары саясий өнөктүктөр тынч өтөрүн убадалоодо. Ош шаарынын ички тартибин караган ички иштер кызматы алдыдагы саясий өнөктүктөргө өз даярдыгын көрүп баштады. Ага ылайык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алуу үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп башташат. Бул элдик кошун менен ар кандай кырдаалдарга туруштук берүүгө иш чаралар түзүлгөн. Бардык жагдайларга биз даярбыз. Күч та, мүмкүнчүлүк та бар жетет. Ошол шайлоо күнү 2000ге жакын элдик кошундун өкүлдөрү милиция кызматкерлери менен биргеликте коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Бүгүнкү күндө ошол жалпы шаардагы шайлоо участкасына ар бир кызматкерлерге 5тен элдик кошундун мүчөлөрү бөлүнүп берилет. 24 мартта болчу оппозициянын курултайда шайлоо алдында болууда. Алдыдагы 5 күн аралыгында шаардагы коомдук коопсуздук, саясий кырдаал кандай болот белгисиз. Эксперттер жаз келери менен ар түрдүү акциялар болоорун буга чейин эскерткен. Эми кырдаалды толук көзөмөлгө алуу зарылдыгы жаралды. Күч структуралары биз буларды таратабыз дегенге чейин барышат. Өзүңөр билесиңер, бул мурдагы Бакиев, Акаевдин заманында дагы таратабыз деп ушундай бир терс көрүнүштөр менен элдин жинине тийген. Мисалы, өкмөт башчы келиши мүмкүн, жаганда да башкалар келип кырдаалды ушул курчутпастан кайра тил табышып, оппозиция менен теңме-тең сүйлөшүп, ошолордун проблемалары чын эле эл үчүн болуп атабы, же башка үчүнбү? Ошону чечип туруп, анан кийин жогорку жетекчилер тарабынан катышып сөзсүз чечпесе, кырдаал курчуй берет. Ал эми шаардык кеңештеги жарышка келсек, саясий жарыш али кызуусуна чыккан жок. Өнөктүккө 5 күн калганы менен партиялар өз программаларын көпчүлүккө толук тааныштырып, сиңире алган жок. Саясат талдоочулар бул көрүнүштү талапкерлерди конкреттүү, реалдуу ишке ашчу программанын жоктугу менен байланыштырышат. Ага ылайык шаардык кеңештин келерки депутаттары да добушту сатып алабы деген пикирлер айтылып баштады. Биз жаңы элте келип шаарды мындай кылабыз деген мындай программаларын бүгүнкү күндө көрө албай атам да. И ошону дагы баягы элди кыдырып айткандарын да көрө албай атам да. Мындай бир өзүбүздүн саясий маданияттуулугубуздун төмөндөп бараткандыгындай сезилет да. Шайлоо болорго жакын барып эле бул кийинки күндөрү акцион болуп калабы, ошол бир эле күндө акцион катары өтүп калабы, мисалга жогорку кеңеште көрбөдүкпү, ошол сыяктуу деп гана кооптоносуң да. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы партиялардын үгүт иштериндеги кемчиликтерди эскертип, саясий жарышка көз салууда. Үгүт иштеринин аягына чыгаарына 4 гана күн калды. Жарнамаларда ар кайсы жер келип, мамлекеттик жана расмий эмес тилде жазылган жарнамалар алынууда. Албетте тартип бузуулар бизде катталды. Бул негизинен баягы тил мыйзамы боюнча бул мыйзам бузуулар бизге келип түштү. Мындай сүрөттөр менен келип атат. Биз буларга эскертүүлөрдү жөнөтүп атабыз. Андан тышкары трубаларга, көчөдөгү
ошол мыйзамдан чыгып кеткен бизде эскертилген боюнча орундарга илишкен, ошолор да болуп атат. Ош шаардык кеңештин шайлоосун тынч өткөрүү үчүн бул жолу тартип сакчылары атайын иш планын бекитти. Ага кошумча тартип сакчыларына элдик ыктыярчылар кошулган. Марат Акимбек уулу, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Апрель окуясы боюнча бүгүнкүгө пландалган соттук отурум эртең өтмөй болду. Бул тууралуу Азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү отурумга соттолуучу тараптын адвокаттарынын бири келбей калганына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды. Иш Республикалык касыпкер сотунда каралууда. 2010 жылдын 7 апрелде Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келген апаат учурда мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы митингге чыккан 90га жакын адам набыт кеткен. Апрель окуясы боюнча сот ошол эле жылы ноябрда башталган. 2014 жылдын 25 июлунда Бишкек гарнизонунун аскердик соту УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн бардык кызматкерлерин актаган өкүм чыгарган. Ал эми Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылса, дагы бир катар жооптуу кызматкерлер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Бирок эки тарап тең мындай өкүмгө макул болбой жогорку инстанцияга доо арыз жолдогон. Доллардын сомго карата курсу төмөндөдү. Ушул тапта Жалал-Абад шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70 сом 30 тыйындан 70 тыйынга чейин сатылып алынууда. Айта кетсек, Америка акчасы буга чейин 76 сомдон ашып, соода иштери менен алектенгендер жана доллар менен насыя алгандар кыйынчылыкка дуушар болгонун айтып чыгышкан. Эми доллар арзандап аз да болсо кубанышканы менен мындан ары кандай көрсөткүч күтүлөрү белгисиз. Тажрыйбалуу экономисттердин баамында валютанын стабилдүү сакталбашына Россияга киргизилген санкциялар, нефтиге болгон баа жана өлкөнүн ички факторлору таасир берүүдө. Дүкөндө сатылып жаткан бул курчактын баасы 1 жыл мурда 500 сомдун айланасында болчу. Учурда 750 сом турат. Баалардын кескин түрдө жогорулашы доллардын курсунун көтөрүлгөнүнөн көз каранды болууда. Ал эми сатуучулардын айтымында жагдай соода иштерин бир кыйла солгундаткан. Мамур айым көпчүлүк соодагерлердин катарында дүкөндө сатылуучу товарларын алып келүүдө Америка валютасы менен иш жүргүзөт. Айтымында өткөн жылдын акыркы айларында доллар 76 сомго көтөрүлүп, анын айынан дүкөнүндө баалар эң жогорку чегине жеткен. Доллардын курстары көтөрүлгөнгө таасир этип, товарлар анча көтөрүлүп кеткен, соода жок. Клиенттер да урушуп атат. Мисалы үчүн 200 сомдук товарларды 230-240 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Ал эми кайрадан курстун төмөндөй баштаганы товарларын аз да болсо арзандоосуна шарт түзүп жатканын кошумчалады. Учурда 1 доллар 70-71 сомдун айланасында сатылууда. Ага көпчүлүк ишкерлер жана доллар менен насыя алгандар кубанып жатышкан чагы. Анткени алар доллардын куну көтөрүлгөнүнөн чыгымга дуушар болуп, айрым жерлерде митингге чыккандар да болгон. Бирок тажрыйбалуу экономисттер курс стабилдүү кармалышына кепилдик жок дешет. Кыйын айтыш, доллар эртең дагы түшөт, же болбосо эртең дагы көтөрүлөт деген өтө опурталдуу прогноз болот. Себеп дегенде бул дүйнөлүк ситуацияга байланыштуу да доллар. Биз эми кичинекей мамлекет, пил менен күчүктү салыштырса болот да. Пил эми жанагы чоң мамлекеттер күчүк, кичинекей. Доллардын арзандашына Улуттук банк тынбай интервенция жасап келгени же соода сатыкты сом менен жүргүзүү талабы ишке киргизилгени таасир бердиби? Айтор түрдүү пикирлер айтылууда. Алардын ичинен дүйнөлүк мунай баасы рубльдун мурункуга караганда бир аз өсүүсү себеп болууда деген пикирлер басымдуулук кылат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын экономикасы Казакстан жана Орусиядагы абал менен тыгыз байланышта. Мындан тышкары дүйнөлүк саясий экономикалык кырдаалда таасирин бере алат. Дүйнөдөгү саясий акыбал дагы оорлош турат. Мына араб өлкөлөрүндөгү Сирия жана башка өлкөлөрдөгү саясий акыбал дагы. Ошондой эле биздин өзүбүздүн ички факторлор да бар. Ички факторлор биздин экономикабыздын бүгүнкү күндө аксап турганы, тоже экономиканын кризиси, элдин экономикалык саясий жактагы туруксуздугу, ошол дагы доллардын өйдө төмөн болушуна
таасирин тийгизет. Буга чейин белгилүү эксперттер 2016 жылдан тарта доллар 100 сомго жетет деп божомолду айтып келишкен эле. Бирок АКШ долларынын сомго болгон куну бир топ убакытка чейин 76 сомдо кармалып туруп, кайра түшө баштады. Айта кетсек, сомдун кунун сактоо үчүн жыл башында 1,5 ай аралыгында Улуттук банк 15 жолу интервенция жасаган. Нурзада Кыдыралиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Кургагучукка чалдыккан балдардын саны өсүүдө. 2015 жылы Кыргызстанда 252 баладан кургагучук оорусу аныкталган. Бирок адистер бул сан өлкөдө бир нече эсе көп болушу ыктымал дешет. Анткени дартка чалдыккандарды жашыруу, убагында дарыланбоодон улам баласынын оорусун өрчүтүп жиберип алып, келгендер арбын болууда. Акыркы 2014-2015 жылдары балдар арасында кургагучук дарты көбөйүүдө. Маселен, 2014 жылы ар бир 100 000 баланын 24-үндө бул дарт табылса, 2015 жылы бул көрсөткүч 29-га чыккан. Мүмкүнчүлүгү чектелген баласын багып үйдө отурган ата-энеге айлык маяна төлөп берүү демилгеленүүдө. Ошону менен катар алардын эмгек стажы жүрүп, кийин пенсия алуу жагы да көздөлүүдө. Бул сунушту социалдык өнүгүү министрлиги көтөрүп чыкты. Буга чейин да бир нече жолу мындай маселе айтылганы менен жыйынтык чыккан эмес. Барнайым Осмонова 8 жаштагы шал оорусуна жабыркаган небересин багат. Кичинекей кыздын ата-энеси кызын айыктырсак деген үмүттө чет өлкөдө иштеп жүрөт экен. Барнайым айым бутун кокус сатып алгандан бери ооруканага мал-малы менен каттап турат. Андай учурда небересин бирөөгө ишенип таштоо да кыйын дейт. Күнү бою бейтапты караган эне туруктуу жерде иштеген да эмес. Пенсияга чыгар-чыкпасы да күмөн. Неберем 8-ге чыкты, баспайды, сыпы. Окат өзү жей албайт, өзүбүз беребиз. Эми бала менен келиним болсо ушу кыздын аркасынан ушу неменин акчанын немесинен иштеп жүрсө, ушуну көрсөтсөк, ушуну бастырып алсак дешип. Бардыгын деле тилегей тегиз эмес да. Мына үйүндө карап отургандар бар, пенсияга чыкпагандар бар. Ошолорго карап туруп, ошолорго кичине жардам берип койсо болот эле. Мына мисалы үчүн мен деле отурам, ошо неберемди карап, пенсияга чыга элекмин мен деле. Ушул сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген баланы багып үйдө отургандарга айлык төлөө сунушу дагы көтөрүлдү. Муну социалдык өнүгүү министрлиги демилгелеп, атайын адистер майып баланы багууну эмгектеген категорияга теңөө боюнча аракет көрүүдө. Аны менен бирге алардын эмгек стажы жүрүп, кийин пенсия алуу укугун берүү жагы да каралып жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарына багып жаткан эмелер азыр чындыгында баягы эмгек китепчесине дагы жазылбайт, иштеген катары анан иштебей отурушат, кийин пенсияга чыкканда дагы баягы кандайдыр бир кыйынчылыктарды жаратат да. Ошон үчүн азыркы күндөгү бул көтөрүлүп жаткан маселе өтө актуалдуу деп ойлойм. Туура көтөрүлүп жатат. Баягы иштеген катары эмгек китепчеге ээ болсо дагы, эми кайсы жолу болсо дагы караганыбыз жакшы болот да. Бул демилге 3-4 жылдан бери айтылып келген менен ишке ашпай келүүдө. Ата-энелер мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргогон уюмдар тарабынан да айлык төлөп берүү сунушталган. Антпесе 18 жашка чейинки мындай балдарга 3000ден гана жөлөк пул берилет. Ал каражат оорулуунун дары-дармегине да жетпейт. Мындан улам мамлекеттен көңүл бөлүүнү күтүшөт. Балдар менен үйдө отургандан кийин алардын эмгек китепчесинде эч кандай эмгек стаж жазылган эмес. Же болбосо эмгек стажыны толук түрдө ошо пенсияга жеткен мезгилге чейин ошону чечип берсе, же ошо ата-энелерди балдарын багып үйдө отурган ата-энелердин бирөөсүнө компенсация төлөйбү, же ошол баланын канчалык жана майыптыгы тууралуу пособие алса, ошол апасына дагы багып отургандыгы тууралуу пособие төлөнүү деген бул проблеманы чечиш керек да. Учурда Жалал-Абад шаары боюнча 400дөн жогору мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүм катталган. Ал эми өлкө аймагында 30 000ге жакын бала расмий каттоого алынган. Бул көрсөткүч мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Аларды көбүнчө үй бүлөдө апалары багары аныкталган. Азиза Пусурманкулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад шаары. Жергиликтүү журналисттер аймактын маалымат мейкиндигин кеңейтүү үчүн эл аралык деңгээлде чагылдырууга тийиш. Ал үчүн тышкы саясаттын талаптарын билүү менен маалымат коопсуздугун сактоо баарынан маанилүү. Бүгүн Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары жана белгилүү саясаттануучу Игорь Шестаковдор Ош шаарында болушту. Алар аймактагы ММК өкүлдөрүнө тышкы саясатты чагылдыруунун жол жобосу менен ой бөлүштү.
Атылган октон айтылган сөз күчтүү экендигин эксперттер дүйнө алкагында жүрүп жаткан маалымат согушу менен байланыштырууда. Мындан улам маалымат саясаты бүгүн курал катары мүнөздөлүп, мурункуга салыштырмалуу чоң күчкө ээ экенин эч ким танбайт. Агалайык экономикалык багыттарды, согуштук аракеттерди, конфликттик кырдаалдарды чагылдырууда журналисттин эл аралык деңгээлде жаза билүүсү бүгүнкү күндүн кечиктирилгис талабы. Анан калса маалымат коопсуздугу баарынан маанилүү. Участием Кыргызстана, репрессию мы видели такую. Бул багытта бүгүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары жана белгилүү саясаттануучу Игорь Шестаков Ош шаарында болушту. Алар аймактын журналисттерине тышкы саясатты чагылдыруунун жол-жоосу жана жоопкерчилиги жөнүндө маалымат беришти. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жогорку позицияда турарын айткан Айнура Темирбекова бул артыкчылыкты жоготпого тийишпиз дейт. Анан калса маалымат рыногунда мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын активдүү болууга чакырат. Эскерте кетсек, мамлекеттик ММКлар министрликтин алдында түзүлгөн департаменттин бюджетинен каржыланат. Маалымат деген өзүнчө бир орудие болуп калды. Мурун андай даже ойлогон жокпуз. Ошон үчүн бүгүн аябай жооптуу болуш керекпиз. Массалык маалымат коммуникациялар жана департаменти алда ушу жагынан өзүм салым кошот. Анткени биз да мына регионалдык телеканалдар, гезиттердин баары ушул департаменттин астында. Мамлекеттин бюджетинен каржыланып аткандан кийин кичине ушу оптимизацияны кылып, ушундай мамлекеттик массалык каражаттарын күчү кичине зор болуп, ушу информационный рынокто күчтүү участник болсо деген ой бар. Иш-чаранын алкагында Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалды чагылдырууда аймактын журналисттери эл аралык маалымат айдыңына чыга алууга тийиштиги айтылды. Анткени Кыргызстандын түштүк аймагы чет өлкөлүк агенттиктердин кызыгуусун ар дайым жаратып келерин Жылдыз Бекбаева айтат. Интерфакстын кабарчысы өзүнүн журналисттик ишмердүүлүгүндө экинчи борбор жөнүндө чет өлкөлүк кесиптештеринен жакшы пикир уккан эмес. Муну маалыматтын таңкыстыгы жана терс мааниде чагылдырылышы менен түшүндүрөт. Кыргызстанда эл аралык агенттиктер менен иштешкен журналисттердин тобу бар да, ошолор менен анан ошолордун тобу көбөйтүш керек. Ошолор канчалык көбөйгөн сайын эл аралык деңгээлге биз башка мамлекеттерге маалыматты өзүбүз берип турсак, Кыргызстан жөнүндө дүйнө жүзүнүн дагындай ой өзгөрөт да. Мына акыркы жылдары мага көп эле эл аралык деңгээлдеги мындай агенттиктерден анан чет элден келген журналисттер келет. Алар келип алып таң калат да, биз Ош жөнүндө бир аябай башкача ойдо болчубуз. Алар бир Афганистанды элестетип келет тилекке каршы. Келгенде ушунчалык таң калат да, бир сонун бир чыгыштын бир шаар экен. Агалайык азыркы шартта аймакта эл аралык агенттикте иштеген журналисттердин жоон тобу түзүлүүгө тийиш. Анын негизинде гана Кыргызстанда болуп жаткан ар кандай кырдаалдарды туура багытта жеткирүү мүмкүнчүлүгү жаралат деген ишенимдер бар. Мерим Абдиладжанова, Руслан Абдимиталип уулу, 7 канал, Ош шаары. Такси кызматын аркалаган атуулдардын саны жыл санап өсүүдө. Өлкөдө жумушсуз жарандар көп болгондуктан алар үчүн эң жеңил кызматтын бир түрү катары бааланат. Андыктан коомчулукка тейлөө кызматын көрсөткөн бул тармактын ээлеринин да кесиптик майрамы бар. Бирок көпчүлүк кызмат ээлери мындай майрамдын бар экенин өздөрү да биле беришпейт. Ош шаарында атайын кызмат таксисин түзүп белди тейлеген тармактар көп. Кайсыл учурда буйрутма берсеңиз көздөгөн жериңизге дароо жетип барасыз. Бүгүнкү такси кызматкерлеринин майрамында биз да бул кызматтан пайдаланып көрүүнү эп көрдүк. Биз азыр такси чакырдык, алар 5 мүнөттүк убакытта келерин убада кылышты, бирок канча убакытта келерин биз азыр байкап көрөбүз. Буйрутманы алган кызматкер 5 мүнөттүк убакытта жетип келерин убада кылды. Деген менен айтылган мөөнөттөн дагы 5 мүнөткө кечигип келишти. Калкты тейлеген такси кызматтары жаңы түзүлгөн системага ылайык атайын эсептегичтер менен кызмат көрсөтүшөт. Мындан улам элдерди көздөгөн жерине жеткирүү Рахматулла Бабажановдун башкы милдети. Анан бизде километраж учетчик менен иштейбиз. Кудайым, бизди стандарт таба турган акчабыз жок. Бир күндө мынча табам дей албайбыз биз. Şu Kuday'dan surap çıkabız, жакшы клиенттерден бергин, инсаптуу клиенттерден бергин деп, şu менен иштеп 8'de үйгө кирип кетебиз. Ош шаарында түрдүү аттар менен кызмат көрсөткөн таксилердин саны барган сайын өсүүдө. Айрымдары атааңдаштыктан аркандай ыкмалар менен иштеп жаткандары дагы бар. Мындагылардын жеткирүү акысы 30 сомдон башталса, кээ бири 50 сом өлчөмүндө алынат. Мындан улам такси кызматын ачкандар айдоочуну жумушка орнотуу үчүн 1,5 миң сомдон 6 миң сомго чейинки акча каражатын талап кылышат. Договор түзөбүз, келишим. Бизден чашка, навигатор, рация берилет. Булардын суммасы 6 миң сом болот.
келишим түзүп кирип ишке кирип атканда 1000 сом берет, калгандарын жумасына 500 сом кылып беришет. Эгерде кардар ортосунда таксисттер менен келишпестик жагдайлар жаралса, анда кызматкер 3 күн жумуштан четтетилет. Бул ага берилген эң чоң жаза. Учурда таксилерге эч кандай көзөмөл жок экендигин шаар тургундары билдиришет. Анткени айрымдары айдоочулук стажы жок эле кызмат көрсөтүп келишет. Ал учурда кардардын коопсуздугуна доо кетиши мүмкүн. Эми такси болгондон кийин мыйзам чегинде алар 1 жылына адам ташыган транспорт болгондон кийин 1 жылына 2 жолу техникалык кароодон өтүш керек. Андан кийин таксофонду коюп жүргөндөн кийин баягы патент алыш керек, налоговыйдан барып туруп. Мындай арыздын эмесине карайбыз да, кандайлыгыначы. Эгер кичинекейраак мындай жөнөкдүүрөөк боло турган болсо, аны 3 күнгө чейин иштен четтетебиз. Эгер мындай грубирээк арыз түшө турган болсо, анын эмесин биз ал водитель менен коштошуп, ал водительге өзүбүздүн атайын кара тизме деген чорный списогубуз бар. Ошого киргизебиз да аны иштен чыгарып салабыз. Азыркы мезгилге салыштырмалуу союз учурунда бул кызматтагыларга катуу талап коюлчу дешет. Таксист болом деген жарандын 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы болуусу шартталган экен. Будан 25-26 жыл баягы союзда жашап жүргөндө, баягы биздин монда баягы сары таксиге окшогондор болгулар болчу, алар счетчик менен иштейт болчу. Аларды эч качан адам мындай капачылыгы жок, деме жок чыгып, кеңирден ишибиз бүтүрчүбүз да. Өзү негизи адам ташыгандан кийин булар баягы профессионалдуу айдоочу болуш керек. Мурунтан бу таксиде иштегендерде иштеген айдоочулар болгон. Алар профессионал болбосо ишке алынган эмес мурунтан. Такси деген түшүнүк качан кайда пайда болгондугу көпчүлүгүбүзгө белгисиз көрсө, бул тармактын дагы кесиптик майрамы 18-кылымда 22 март эл аралык такси айдоочулардын кесиптик майрамы деп белгиленген. 1907 жылдын 22 мартында Лондондун көчөлөрүндө атайын эсептегичтер менен жабдылган биринчи унаалар пайда болгон. Гүлшайыр Талантбек кызы, Руслан Абдумуталип уулу, 7-канал, Ош шаары. Баткен шаарында өз агасын жана жеңесин бычактап өлтүргөн деп шектелген жаран Баткен райондук сотунун чечими менен бөгөт коюу чарасы катары 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 21 март күнү жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Кызыл жол кварталынын тургуну райондук соттун чечими менен киши өлтүрүү жана 2 же андан ашык адамды өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүү беренелери менен айыпталып 2 айга камакка алынды. Эскерте кетсек, 15 март күнү кылмышка шектүү жаран Баткен шаарындагы базарда эт сатып иштеген бир тууган агасынын сол көкөрөгүнө бычак сайып жиберген. Андан соң бир тууган агасы жашаган үйгө барып, жеңесинин сол көкөрөгүнө да бычак сайган. Кылмышка шектүүнүн айтымында агасы экөөнүн ортосунда жер талаш маселесинен улам пикир келишпестиктер болуп келген. Норуз майрамына карата Баткен шаарынын ат майданында улак тартыш оюну өткөрүлдү. Оюнга Ош, Баткен жана кошуна Тажикстандын чабандестери катышып, жалпысынан 200дөн ашуун оюнчулар келди. Улак тартыш оюнун Баткенде өнүктүрүү максатталган. Кыргыздардын улуттук ат оюндарынын бири болгон улак тартышка 200гө жакын улакчылар катышты. Бул оюну кооптуу жана кокустуктары көп спорттун түрү. Оюнга ат үстүндө жүргөн шамдагай жигиттер катыша алат. Мындан сырткары атайын даярдалган аттар болуусу шарт. Улак оюнда албетте чеберлик, палвандар, алкыштар, алганда мындай айтканда, ылачын куш дегенде, о палван ошондой өзүгө мындай ынтызар адамдар улак ойнойт. Бу жөнөкөйлөр барып уракка кирип алып кетиш кыйыныраак. Илгертен ата бабадан калган ат оюндары, бул аттардын немеси машул биринчиден ат болуш керек, кийин атты чапкан улакчы ham күчтүү болуш керек. Кыргыздардын эң бул күчтүү ат оюндарынын бири. Атты деп кыргыздар илгертен колдонуп жүргөн. Баткен шаарындагы ат майданында өткөрүлгөн улак тартыш оюнуна облустун ар тарабынан келген көрүүчүлөр күбө болушту. Бирок атайын шарттын жоктугунан жана көрүүчүлөрдүн аралыкты сактабагандыгынан оюн талаасында бир көрүүчү аттын тебелендисинде калды. Тез жардам кызматкерлери тарабынан медициналык жардам көрсөтүлүп, бактыга жараша өмүрүнө зыян келген жок. Улак тартыш оюну өлкөбүздүн башка аймактарына салыштырмалуу Баткен шаарында өтө эле сейрек ойнолот. Мындан ары облус борборунун жаштарынын да ат үстүндөгү чеберчиликтерин өнүктүрүү боюнча аракеттер күч. Улак тартыш жана көк бөрү оюндары боюнча атайын команда түзүлүп, чоң мелдештерге катышуу үчүн даярдыктар жүрүүдө. Баткен шаарында бүгүнкү күндө ушул
улак оюнуну, көкбөр оюнун өнүктүрүү максатында биз атайын федерация түзүп, анын мүчөлөрүн белгилеп иш алып барып жатабыз. Буюрса биз ашы Баткен шаарына ашы бир көкбөр командасын түзүп, ошо Кыргыз Республикасынын чемпионатына катышсакпы деген чоң ниетибиз бар. Кыргыздын оюну болгон, улуу көчмөн элинин оюну болгон улак оюнуну 2016 жылгы тарых жана маданият жылынын негизинде, жаштарды тарбиялоодун негизинде өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө оюнга мыймандар коңшу райондордон келген мыймандар, Тажикстан мамлекетинен, Коңшу Исфара районунан келген оюнчулар бар. Улак тартыш оюну жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган. Ага атайын каражат ажыратылган. Мындан сырткары баалуу буюмдар байгеге коюлуп, жеке демөөрчүлөр тарабынан да акчалай колдоолор көрсөтүлүп жатты. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Так жана объективдүү маалыматтарды биздин каналдан гана көрүңүздөр. Түз эфирден Надира Капарова болду. Мен сиздер менен коштошом. 7-каналдын берүүлөрүн сайтка саякат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Кабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Түз эфирден Надира Капарова. Орчундуу окуялар топтомунан алгач кыскача. Бүгүн Аксы районунун Кербен шаарында чек арага байланыштуу митинг болду. Ага оппозициячыл саясатчылар жана өкмөт башчы Темир Сариев катышты. Доллардын сомго карата курсу төмөндөдү. Ушул тапта Жалал-Абад шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70 сом 30 тыйындан 70 тыйынга чейин сатып алынууда. Такси кызматын аркалаган атуулдардын саны жыл санап өсүүдө. Өлкөдө жумушсуз жарандар көп болгондуктан алар үчүн эң жеңил кызматтын бир түрү катары бааланат. Бүгүн Аксы районунун Кербен шаарында чек арага байланыштуу жергиликтүү тургундардын жана оппозициячыл саясатчылардын митинги болду. Анда бир топ талаптар бийликке жолдонду. Митингге чогулгандар менен өкмөт башчы Темир Сариев да жолугушту. Бирок Азимбек Бекназаров менен премьер-министр кайым айтыша кетишти. Сариев бүгүн Аксы, Ала-Бука аймактарындагы жашоочулар менен жолугушууга барган. Ал эми оппозициячыл саясатчылар Камчыбек Ташиев, Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыровдор чек арага байланыштуу курултай өткөрүү үчүн мында келишкен. Милициянын маалыматына караганда митингде 300дөй адам чогулуп турат. Ал эми уюштуруучулар өзүлөрү 1-2 миң адам келгенин айтууда. 18 марттан бери Жалал-Абадтын Аксы районуна чектеш аймакта Кыргыз-Өзбек чек арасынын тилкесине Өзбекстандын чек арачылары кирип алган. Кыргызстандын буга байланыштуу дипломатиялык нотасына Ташкент жооп бере элек. Бийлик коңшу өлкө менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын, маселе тынчтык жолу менен гана чечилерин айтууда. Оппозициянын митингин болсо кырдаалды өз кызыкчылыгына пайдалануу деп сындашууда. Кыргызстандын бир карыш жери да башка өлкөгө берилбейт. Өз чек арасын татыктуу кайтарууга өлкөнүн кудурети жетет. Мындай билдирүүнү өкмөт башчы Темир Сариев Ала-Бука районунда эл менен болгон жолугушуусунда билдирди. Ал кошумчалагандай Өзбекстан куралдуу күчтөрү кирип келип, кайтарууга ала баштаган аймак толук кандуу Кыргызстанга тиешелүү. Муну тастыктоочу бардык документтер да бар. Учурда абалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн зарыл болгон аракеттер көрүлүп жатат. Ала-Бука эли болсо өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер жетишсиз болуп жатканын, жергиликтүүлөр арасында кооптонуу күн санап күчөп жатканын белгилешти. Өзбек аскерлери Кыргыз аймагына кирип алганынан наразы болгон Ала-Бука эли өкмөт тарабынан маселени чечүү жагына жетиштүү аракет көрүлбөй жатканын айтышат. Өзбек чек арачыларын тез арада талаштуу экендиги айтылып жаткан аймактан чыгаруу зарылдыгын белгилешет. Чак түштө келип, военныйлар ушуна келип туруп, бизде документ текшерген деген бул вообще дүнөлүк практикада жок бул нерсечи. База болуптур майлы ошол талаш жерби өзүнүн зоналарында туруп, анан мындай такталып чечилсин допустим. Эмне үчүн ошол жолго биздин бийлик эмне үчүн бара албайт ушул жолгочу? Эмне биз тили кызыкпыз же кандайбыз? Бул маселеге байланыштуу Темир Сариев Ала-Бука районунун борборунда чогулган эл менен жолугушууга барды. Өкмөт башчыга бир катар талаптарын койгон элге сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанга тиешелүү болгон жерлер кошуна өлкөгө берилбей турганын белгиледи. 1 сантиметр жерибизди бербейбиз эч кимге. 1 сантиметр. 1 сантиметр да жер кетпейт. Бул президенттин, бул өкмөттүн так ачык позициясы. Эч нерседен кайра тартпайбыз. Бардыгына чыдайбыз. Биздин колубузда турган документтер бар.
ошонун негизинде гана сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эл тарабынан болсо чек арачыларга тиешелүү деңгээлде колдоо көрсөтүлбөй жатат дегендер чек арага коюлган кыргыз аскерлери тамак аш жагынан да кыйналып жатышканын ачыкташты. Өз кезегинде өкмөт башчы бул сыяктуу маалыматтар чындыкка дал келбестигин, чек арачылар өз милдетин так аткарышы үчүн зарыл болгон бардык шарттар бар экенин маалымдады. Мен көчөгүн да тапшырма бергем, мына бүгүн да тапшырма берем. Курал жарак, ГСМ, тамак аш, кийимгече жата турган жери бардыгы тең чечилет. Анда маселе болбойт. Өзбек аскерлери паспорттук режим киргизип кыргыз жарандарын текшерүү аркылуу өткөрүп жаткан аймакка саясатчы Камчыбек Ташиев да барды. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен учурдагы абал жөнүндө маалымат алган соң текшерүү постунан өзү да өтүп көрүүнү туура көрдү. Өзбек чегарачыларынын аракетинде күбө болгон Камчыбек Ташиев чегара маселесине бийлик тарабынан тийиштүү аракеттер көрүлүшү керектигин белгиледи. Абалга жеңил баа берилбестен чегараны кайтарууну күчөтүү зарылдыгын кошумчалады. Оор кырдаал түзүлдү. Муну биз мамлекеттик адамдар, айрыкча бийлик ээлери өтө олуттуу кабыл алышыбыз керек да. Бул жөнөкөй эле бүгүн келип эртең кетип кала турган нерсе эмес. Улуттуу кабыл алышыбыз керек. Бул жага керек болсо башка күч түзүмдөрдү жөнөтүш керек. Бул жага керек болсо мындай бир дополнительный күчтөр жөнөтүш керек. Себеби булар мындай эме менен азыр дагы, эртең дагы, любой күн дагы кирип келиши мүмкүн. Өткүрбек Рахманов, Улукбек Боронбаев, 7 канал. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кыргыз-өзбек чегарасында түзүлгөн соңку кырдаал талкууланып жатат. Уюмдун маалымат катчысы Владимир Занетиновдун айтымында, ЖККнун туруктуу кеңешинин жыйыны Бишкек убактысы боюнча 2:30 башталды. Ага уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирикмедеги туруктуу өкүлдөрү катышып жатат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жалалабадтын Аксы районуна караштуу Гүлбак айылынын тургундары өзбек чегарачылары кирип алган аймакта алардын үлүш жерлери калганын айтып, өкмөттөн маселени тезирээк чечүүнү суранууда. Анткени алар жазгы талаа иштеринен кечигип жатканына тынчсызданышууда. Тургундар жерлерин 20 жылдан бери иштетип келатканын, быйыл азыркы окуяга байланыштуу ал жакка өтүп бара албай жатканын айтышты. Гүлбактыктардын айтуусунда 1994 жылы жер көчкү жүрүү коркунучуна байланыштуу аймактардан көчүрүлгөн жарандарга ошол тилкеден ар бир адамга 1 сотуктан жер берилген болчу. Ошондон бери эгин айдап иштетип келатышкан. Учурда Гүлбак айылында 30 түтүн үй бүлө жашайт. Ош шаарындагы саясий кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алуу зарыл. Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна 5 гана күн калды. Ал аралыкта бириккен оппозициялык кыймыл Ош шаарына чогуларын жар салып келет. Ага ылайык саясий кырдаал күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүнө алынуусу керек болот. Бул жолу Ош шаарындагы бардык ички иштер кызматкерлери борбордук аянтка жыйналды. Алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө даярданган тартип сакчылары саясий өнөктүктөр тынч өтөрүн убадалоодо. Ош шаарынын ички тартибин караган ички иштер кызматы алдыдагы саясий өнөктүктөргө өз даярдыгын көрүп баштады. Ага ылайык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алуу үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп башташат. Бул элдик кошун менен ар кандай кырдаалдарга туруштук берүүгө иш чаралар түзүлгөн. Бардык жагдайларга биз даярбыз. Күч да, мүмкүнчүлүк да бар жетет. Ошо шайлоо күнү 2000ге жакын элдик кошундун өкүлдөрү милиция кызматкерлери менен биргеликте коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Бүгүнкү күндө ошол жалпы шаардагы шайлоо участкасына ар бир кызматкерлерге 5тен элдик кошундун мүчөлөрү бөлүнүп берилет. 24 мартта болчу оппозициянын курултайда шайлоо алдында болууда. Алдыдагы 5 күн аралыгында шаардагы коомдук коопсуздук, саясий кырдаал кандай болот белгисиз. Эксперттер жаз келери менен ар түрдүү акциялар болоорун буга чейин эскерткен. Эми кырдаалды толук көзөмөлгө алуу зарылдыгы жаралды. Күч структуралары биз буларды таратабыз дегенге чейин барышат. Өзүңөр билесиңер, бул мурдагы Бакиев, Акаевдин заманында дагы таратабыз деп ушундай бир терс көрүнүштөр менен элдин жинине тийген. Мисалы, өкмөт башчы келиши мүмкүн, жаганда да башкалар келип кырдаалды ушул курчутпастан кайра тил табышып, оппозиция менен теңме-тең сүйлөшүп, ошолордун проблемалары чын эле эл үчүн болууда көйгөй же башка үчүнбү? Ошону чечип туруп, анан кийин жогорку жетекчилер тарабынан катышып сөзсүз чечпесе, кырдаал курчуй берет. Ал эми шаардык кеңештеги жарышка келсек,
Саясий жарыш али кызуусуна чыккан жок. Өнөктүккө 5 күн калганы менен партиялар өз программаларын көпчүлүккө толук тааныштырып, сиңире алган жок. Саясат талдоочулар бул көрүнүштү талапкерлерди конкреттүү, реалдуу ишке ашчу программанын жоктугу менен байланыштырышат. Ага ылайык шаардык кеңештин келерки депутаттары да добушту сатып алабы деген пикирлер айтылып баштады. Биз жаңы элте келип шаарды мындай кылабыз деген мындай программаларын бүгүнкү күндө көрө албай атам да. И ошону дагы баягы элди кыдырып айткандарын да көрө албай атам да. Бир өзүбүздүн саясий маданиятуулугубуздун төмөндөп бараткандыгындай сезилет да. Шайлоо болорго жакын барып эле бул кийинки күндөрү аукцион болуп калабы, ошол бир эле күндө аукцион катары өтүп калабы, мисалга жогорку кеңеште көрбөдүкпү, ошол сыяктуу деп гана кооптоносуң да. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы партиялардын үгүт иштериндеги кемчиликтерди эскертип, саясий жарышка көз салууда. Үгүт иштеринин аягына чыгаарына 4 гана күн калды. Жарнамаларда ар кайсы жерге келип, мамлекеттик жана расмий эмес тилде жазылган жарнамалар алынууда. Албетте тартип бузуулар бизде катталды. Бул негизинен баягы тил мыйзамы боюнча бул мыйзам бузуулар бизге келип түштү. Мындай сүрөттөр менен келип атат. Биз буларга эскертүүлөрдү 76 сомдо кармалып туруп, кайра түшө баштады. Айта кетсек, сомдун кунун сактоо үчүн жыл башында 1,5 ай аралыгында Улуттук банк 15 жолу интервенция жасаган. Нурзада Кыдыралиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Кургагучукка чалдыккан балдардын саны өсүүдө. 2015 жылы Кыргызстанда 252 баладан кургагучук оорусу аныкталган. Бирок адистер бул сан өлкөдө бир нече эсе көп болушу ыктымал дешет. Анткени дартка чалдыккандарды жашыруу, убагында дарыланбоодон улам баласынын оорусун өрчүтүп жиберип алып, келгендер арбын болууда. Акыркы 2014-2015 жылдары балдар арасында кургагучук дарты көбөйүүдө. Маселен, 2014 жылы ар бир 100 000 баланын 24-үндө бул дарт табылса, 2015 жылы бул көрсөткүч 29-га чыккан. Мүмкүнчүлүгү чектелген баласын багып, үйдө отурган ата-энеге айлык маяна төлөп берүү демилгеленүүдө. Ошону менен катар алардын эмгек стажы жүрүп, кийин пенсия алуу жагы да көздөлүүдө. Бул сунушту социалдык өнүгүү министрлиги көтөрүп чыкты. Буга чейин да бир нече жолу мындай маселе айтылганы менен жыйынтык чыккан эмес. Барнайым Осмонова 8 жаштагы шал оорусунан жабыркаган небересин багат. Кичинекей кыздын ата-энеси кызын айыктырсак деген үмүттө чет өлкөдө иштеп жүрөт экен. Барнайым айым бутун кокус сатып алгандан бери ооруканага мал-малы менен каттап турат. Андай учурда небересин бирөөгө ишенип таштоо да кыйын дейт. Күнү бою бейтапты караган эне туруктуу жерде иштеген да эмес. Пенсияга чыгар чыкпасы да күмөн. Неберем 8-ге чыкты, баспайды, сыпы. Окат өзү жей албайт, өзүбүз беребиз. Эми балам менен келиним болсо ушу кыздын аркасынан ушу неменин акчанын немесинен иштеп жүрсө, ушуну көрсөтсөк, ушуну бастырып алсак дешип. Бардыгын деле тилегей тегиз эмес да. Мына үйүндө карап отургандар бар, пенсияга чыкпагандар бар. Ошолорго карап туруп, ошолорго кичине жардам берип койсо болот эле. Мына мисалы үчүн мен деле отурам, ошо неберемди карап, ал пенсияга чыга элекмин мен деле. Ушул сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген баланы багып үйдө отургандарга айлык төлөө сунушу дагы көтөрүлдү. Муну социалдык өнүгүү министрлиги демилгелеп, атайын адистер майып баланы багууну эмгектеген категорияга теңөө боюнча аракет көрүүдө. Аны менен бирге алардын эмгек стажы жүрүп, кийин пенсия алуу укугун берүү жагы да каралып жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыны багып жаткан энелер азыр чындыгында баягы эмгек китепчесине дагы жазылбайт, иштеген катары анан иштебей отурушат, кийин пенсияга чыкканда дагы баягы кандайдыр бир кыйынчылыктарды жаратат да. Ошон үчүн азыркы күндөгү бул көтөрүлүп жаткан маселе өтө актуалдуу деп ойлойм. Туура көтөрүлүп жатат. Баягы иштеген катары эмгек китепчеге ээ болсо дагы, эми кайсыл жолу болсо дагы караганыбыз жакшы болот да. Бул демилге 3-4 жылдан бери айтылып келген менен ишке ашпай келүүдө. Ата-энелер мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргогон уюмдар тарабынан да айлык төлөп берүү сунушталган. Антпесе 18 жашка чейинки мындай балдарга 3000ден гана жөлөк пул берилет. Ал каражат оорулуунун дары-дармегине да жетпейт. Мындан улам мамлекеттен көңүл бөлүүнү күтүшөт. Балдар менен үйдө отургандан кийин
алардын эмгек китепчесинде эч кандай эмгек стаж жазылган эмес. Же болбосо эмгек стажыны толук түрдө ошо пенсияга жеткен мезгилге чейин ошону чечип берсе, же ошо ата-энелерди балдарын багып үйдө отурган ата-энелердин бирөөсүнө компенсация төлөйбү, же ошол баланын канчалык жана майыптыгы тууралуу пособие алса, ошол апасына дагы багып отургандыгы тууралуу пособие төлөнүү деген бул проблеманы чечиш керек да. Учурда Жалал-Абад шаары боюнча 400дөн жогору мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүм катталган. Ал эми өлкө аймагында 30 миңге жакын бала расмий каттоого алынган. Бул көрсөткүч мындан алдаганча көп болушу мүмкүн. Аларды көбүнчө үй бүлөдө апалары багары аныкталган. Азиза Пусурманкулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад шаары. Жергиликтүү журналисттер аймактын маалымат мейкиндигин кеңейтүү үчүн эл аралык деңгээлде чагылдырууга тийиш. Ал үчүн тышкы саясаттын талаптарын билүү менен маалымат коопсуздугун сактоо баарынан маанилүү. Бүгүн Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары жана белгилүү саясаттануучу Игорь Шестаковдор Ош шаарында болушту. Алар аймактагы ММК өкүлдөрүнө тышкы саясатты чагылдыруунун жол жобосу менен ой бөлүштү. Атылган октун айтылган сөз күчтүү экендигин эксперттер дүйнө алкагында жүрүп жаткан маалымат согушу менен байланыштырууда. Мындан улам маалымат саясаты бүгүн курал катары мүнөздөлүп, мурункуга салыштырмалуу чоң күчкө ээ экенин эч ким танбайт. Агалайык экономикалык багыттарды, согуштук аракеттерди, конфликттик кырдаалдарды чагылдырууда журналисттин эл аралык деңгээлде жаза билүүсү бүгүнкү күндүн кечиктирилгис талабы. Анан калса маалымат коопсуздугу баарынан маанилүү. Участием Кыргызстана, прежде всего мы видели такую. Бул багытта бүгүн Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары жана белгилүү саясаттануучу Игорь Шестаков Ош шаарында болушту. Алар аймактын журналисттерине тышкы саясатты чагылдыруунун жол жобосу жана жоопкерчилиги жөнүндө маалымат беришти. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жогорку позицияда турарын айткан Айнура Темирбекова бул артыкчылыкты жоготпого тийишпиз дейт. Анан калса маалымат рыногунда мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын активдүү болууга чакырат. Эскерте кетсек, мамлекеттик ММКлар министрликтин алдында түзүлгөн департаменттин бюджетинен каржыланат. Маалымат деген өзүнчө бир орудие болуп калды. Мурун андай даже ойлогон жокпуз. Ошон үчүн бүгүн аябай жооптуу болуш керекпиз. Массалык маалымат коммуникациялар жана департаменти алда ушул жагынан өзүм салымын кошот. Анткени биз да мына регионалдык телеканалдар, гезиттердин баары ушул департаменттин астында. Мамлекеттин бюджетинен каржыланып аткандан кийин кичине ушу оптимизацияны кылып, ушундай мамлекеттик массалык каражаттарын күчү кичине зор болуп, ушу информационный рынокто күчтүү участник болсо деген ой бар. Иш-чаранын алкагында Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалды чагылдырууда аймактын журналисттери эл аралык маалымат айдыңына чыга алууга тийиштиги айтылды. Анткени Кыргызстандын түштүк аймагы чет өлкөлүк агенттиктердин кызыгуусун ар дайым жаратып келерин Жылдыз Бекбаева айтат. Интерфакстын кабарчысы өзүнүн журналисттик ишмердүүлүгүндө экинчи борбор жөнүндө чет өлкөлүк кесиптештеринен жакшы пикир уккан эмес. Муну ал маалыматтын таңкыстыгы жана терс мааниде чагылдырылышы менен түшүндүрөт. Кыргызстанда эл аралык агенттиктер менен иштешкен журналисттердин тобу бар да, ошолор менен анан ошолордун тобу көбөйтүш керек. Ошолор канчалык көбөйгөн сайын эл аралык деңгээлге биз башка мамлекеттерге маалыматты өзүбүз берип турсак, Кыргызстан жөнүндө дүйнө жүзүнүн дагы мындай ой өзгөрөт да. Мына акыркы жылдары мага көп эле эл аралык деңгээлдеги мындай агенттиктерден анан чет элден келген журналисттер келет. Алар келип алып таң калат да, биз Ош жөнүндө бир аябай башкача ойдо болчубуз. Алар бир Афганистанды элестетип келет тилекке каршы. Келгенде ушунчалык таң калат да, бир сонун бир чыгыштын бир шаар экен. Агалайык азыркы шартта аймакта эл аралык агенттикте иштеген журналисттердин жоон тобу түзүлүүгө тийиш. Анын негизинде гана Кыргызстанда болуп жаткан ар кандай кырдаалдарды туура багытта жеткирүү мүмкүнчүлүгү жаралат деген ишенимдер бар. Мерим Абдиладжанова, Руслан Абдимиталип уулу, 7 канал, Ош шаары. Такси кызматын аркалаган атуулдардын саны жыл санап өсүүдө. Өлкөдө жумушсуз жарандар көп болгондуктан алар үчүн эң жеңил кызматтын бир түрү катары бааланат. Андыктан коомчулукка тейлөө кызматын көрсөткөн бул тармактын ээлеринин да кесиптик майрамы бар. Бирок көпчүлүк кызмат ээлери мындай майрамдын бар экенин өздөрү да биле беришпейт.
Ош шаарында атайын кызмат таксисин түзүп элди тейлеген тармактар көп. Кайсыл учурда буйрутма берсеңиз көздөгөн жериңизге дароо жетип барасыз. Бүгүнкү такси кызматкерлеринин майрамында биз да бул кызматтан пайдаланып көрүүнү эп көрдүк. Биз азыр такси чакырдык, алар 5 мүнөттүк убакытта келерин убада кылышты, бирок канча убакытта келерин биз азыр байкап көрөбүз. Буйрутманы алган кызматкер 5 мүнөттүк убакытта жетип келерин убада кылды. Деген менен айтылган мөөнөттөн дагы 5 мүнөткө кечигип келишти. Калкты тейлеген такси кызматтары жаңы түзүлгөн системага ылайык атайын эсептегичтер менен кызмат көрсөтүшөт. Мындан улам элдерди көздөгөн жерине жеткирүү Рахматулла Бабажановдун башкы милдети. Анан бизде километраж учетчик менен иштейбиз. Кудайым, бизди стандарт таба турган акчабыз жок. Бир күндө мынча табам дей албайбыз биз. Şu Kuday'dan surap çıkabız, жақсы клиенттерден бергин, саптуу клиенттерден бергин деп, şu менен иштеп 8'de үйгө кирип кетебиз. Ош шаарында түрдүү аттар менен кызмат көрсөткөн таксилердин саны барган сайын өсүүдө. Айрымдары атаңдаштыктан аркандай ыкмалар менен иштеп жаткандары дагы бар. Мындагылардын жеткирүү акысы 30 сомдон башталса, кээ бири 50 сом өлчөмүндө алынат. Мындан улам такси кызматын ачкандар айдоочуну жумушка орнотуу үчүн 1,5 сомдон 6.000 сомго чейинки акча каражатын талап кылышат. Договор түзөбүз, келишим. Бизден чашка, навигатор, рация берилет. Булардын суммасы 6.000 сом болот. Келишим түзүп, ишке кирип атканда 1000 сом берет, калгандарын жумасына 500 сом кылып беришет. Эгерде кардар ортосунда таксисттер менен келишпестик жагдайлар жаралса, анда кызматкер 3 күн жумуштан четтетилет. Бул ага берилген эң чоң жөнөтүп атабыз. Андан тышкары трубаларга көчөдөгү ошол мыйзамдан чыгып кеткен бизде эскертилген боюнча орундарга илишкен, ошолор да болуп атат. Ош шаардык кеңештин шайлоосун тынч өткөрүү үчүн бул жолу тартип сакчылары атайын иш планын бекитти. Ага кошумча тартип сакчыларына элдик ыктыярчылар кошулган. Марат Акымбек уулу, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Апрель окуясы боюнча бүгүнкүгө пландалган соттук отурум эртең өтмөй болду. Бул тууралуу Азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү отурумга соттолуучу тараптын адвокаттарынын бири келбей калганына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды. Иш Республикалык касыпкер сотунда каралууда. 2010 жылдын 7 апрелде Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келген апаат учурда мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы митингге чыккан 90га жакын адам набыт кеткен. Апрель окуясы боюнча сот ошол эле жылы ноябрда башталган. 2014 жылдын 25 июлунда Бишкек гарнизонунун аскердик соту УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн бардык кызматкерлерин актаган өкүм чыгарган. Ал эми Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылса, дагы бир катар жооптуу кызматкерлер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Бирок эки тарап тең мындай өкүмгө макул болбой жогорку инстанцияга доо арыз жолдогон. Доллардын сомго карата курсу төмөндөөдө. Ушул тапта Жалалабад шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70 сом 30 тыйындан 70 тыйынга чейин сатылып алынууда. Айта кетсек, Америка акчасы буга чейин 76 сомдон ашып, соода иштери менен алектенгендер жана доллар менен насыя алгандар кыйынчылыкка дуушар болгонун айтып чыгышкан. Эми доллар арзандап аз да болсо кубанышканы менен мындан ары кандай көрсөткүч күтүлөрү белгисиз. Тажрыйбалуу экономисттердин баамында валютанын стабилдүү сакталбашына Россияга киргизилген санкциялар, нефтиге болгон баа жана өлкөнүн ички факторлору таасир берүүдө. Дүкөндө сатылып жаткан бул курчактын баасы 1 жыл мурда 500 сомдун айланасында болчу. Учурда 750 сом турат. Баалардын кескин түрдө жогорулашы доллардын курсунун көтөрүлгөнүнөн көз карандуу болууда. Ал эми сатуучулардын айтымында жагдай соода иштерин бир кыйла солгундаткан. Мамур айым көпчүлүк соодагерлердин катарында дүкөндө сатылуучу товарларын алып келүүдө Америка валютасы менен иш жүргүзөт. Айтымында өткөн жылдын акыркы айларында доллар 76 сомго көтөрүлүп, анын айынан дүкөнүндө баалар эң жогорку чегине жеткен. Доллардын курстары көтөрүлгөнгө таасир этип, товарлар анча көтөрүлүп кеткен, соода жок. Клиенттер да урушуп атат. Мисалы үчүн 200 сомдук товарларды 230-240 сомго чейин көтөрүлүп кеткен.
Ал эми кайрадан курстун төмөндөй баштаганы товарларын аз да болсо арзандоосуна шарт түзүп жатканын кошумчалады. Учурда $1 70-71 сомдун айланасында сатылууда. Ага көпчүлүк ишкерлер жана доллар менен насыя алгандар кубанып жатышкан чагы. Анткени алар доллардын куну көтөрүлгөндөн чыгымга дуушар болуп, айрым жерлерде митингге чыккандар да болгон. Бирок тажрыйбалуу экономисттер курс стабилдүү кармалышына кепилдик жок дешет. Кыйын айтыш, доллар эртең дагы түшөт, же болбосо эртең дагы көтөрүлөт деген өтө опурталдуу прогноз болот. Себеп дегенде бул дүйнөлүк ситуацияга байланыштуу да доллар. Биз эми кичинекей мамлекет пил менен күчүктү салыштырса болот да. Пил эми жанагы чоң мамлекеттер күчүк кичинекей. Доллардын арзандашына Улуттук банк тынбай интервенция жасап келгени же соода сатыкты сом менен жүргүзүү талабы ишке киргизилгени таасир бердиби? Айтор түрдүү пикирлер айтылууда. Алардын ичинен дүйнөлүк мунай баасы рублдун мурункуга караганда бир аз өсүүсү себеп болууда деген пикирлер басымдуулук кылат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын экономикасы Казакстан жана Орусиядагы абал менен тыгыз байланышта. Мындан тышкары дүйнөлүк саясий экономикалык кырдаалда таасирин бере алат. Дүйнөдөгү саясий акыбал дагы оорлошуп турат. Мына араб өлкөлөрүндөгү Сирия жана башка өлкөлөрдөгү саясий акыбал дагы. Ошондой эле биздин өзүбүздүн ички факторлор да бар. Ички факторлор биздин экономикабыздын бүгүнкү күндө аксап турганы, тоже экономиканын кризиси, элдин экономикалык саясий жактагы туруксуздугу, ошол дагы доллардын өйдө төмөн болушуна таасирин тийгизет. Буга чейин белгилүү эксперттер 2016 жылдан тарта доллар 100 сомго жетет деп божомолду айтып келишкен эле. Бирок АКШ долларынын сомго болгон куну бир топ убакытка